Assalamu alaikum. Менин таттуу баракча каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен заказга жасап жүргөн красный бархат тортун жасайбыз. Менин кийинки видеолорумду дагы биринчилерден болуп көрүү үчүн мага катталып, коңгурочону басып алууну унутпаңыздар. Бисмилля деп, эң алгач жумурткабыздын үстүнө сахарыбызды кошуп, аппак масса болгонго чейин жакшылап миксерлейбиз. Растительный маслобузду кошобуз. Айраныбыздын үстүнө кызыл красителибизди кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Эгерде түсү сиздерди каныктырбаса, анда дагы да кошууга болот. Мен ундун үстүнө какао менен соданы кошуп аралаштырып алдым. Эми муну массага 2 же 3 бөлүккө бөлүп кошуп, жакшылап миксерлейбиз. Биздин массабыз даяр болду. Эми формабызды даярдап алабыз. Менде форма диаметри 20 сантиметр. Астыны фольга менен жакшылап ороп алабыз. Массабызды тең экиге бөлүп, бир-бирден бышырабыз. Үстүнө лопатка жардамында тегиздеп алабыз. Антпесе бышканда үстү вулкан болуп көтөрүлүп калат. Биздин воздушный жумшак бисквиттерибиз даяр болду. Бычак менен акырындык менен формадан бошотуп алабыз. Духовкадан чыккан бисквиттерибизди толуктан муздагандан кийин аба өтпөгөндөй кылып пленкага салып, холодильникке 3-4 саатка коюп алабыз. Мен бисквиттерим уже холодильниктен чыккан. Эми ортосунан тең экиге бөлүп алабыз. Эми ичине крем даярдайбыз. Творожный сырга сахарный пудраны кошуп, жакшылап миксерлейбиз. Биздин бул кремибиз крем-чиз на сливках деп аталат. Натуральный сливкибизди жакшылап чайкап, андан кийин кошобуз.
Миксерди акырындык менен жогорку ылдамдыкка көтөрөбүз. Ушундай коюу масса болгондо биздин кремибиз даяр болот. Бул крем-чиз на сливках деп аталат. Эми өзүңүздөр каалагандай насадканы колдонсоңуздар болот. Кремди теңдей экиге бөлүп, 2 мешокко салып алабыз. Өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша ар кандай кылып кооздоп алсаңыздар болот. Кремибиз сиңүү үчүн 5-6 саатка холодильникке салып коебуз.